Assalamu alaikum. Кыргызда bir söz бар да, ач кадырын ток билбейт деп. Анын сыңарындай көзү көрбөгөн, кулак укпаган, буту баспаган, ички органдары иштен чыгып калган, эми жараткан ден соолугуна сыноо берген инсандар көп, бирок ошолордун акыбалын көп ойлонбой атабыз. Кудай бетин нары кылсын. Бизге ден соолукту эмнеге берди, ошолорду кош ойлоно жүргүлө деп. Бүт дүйнөдө мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын укугун, акыбалын кош ойлонушат. Буга шарт түзүлөт. Өзүнчө пандустар, өзүнчө лифттер, өзүнчө туалеттер дегендейчи. Мына 3 декабрда билесиз, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнү. Кыргызстанда элементардык эле бир нерсе, автобустарда автоинформатор деген жок. Канча адамдардын көздөрү көрбөйт. Кийинки аялдама бул, андан кийинкиси бул, даярдангыла деп туруп, үн чыгып туруш керек. Жазылганчы. Ошол нерсени качан мэрия жолго коет, ошону көзөмөлгө алыңызчы. Билинбеген менен көзү көрбөгөндөр, жакшы көрбөгөндөр аябай көп экен да. Ошолордун маселеси бул. Анын аялдамаларда да болуш керек. Ошол жерде тургандар, бул автобус келет ат, кезектеги автобус бул, мынча мүнөттөн кийин бул автобус келет дегендей айтып туруш керек. Анан экинчиси, мына аэропортко баратканда камералар коюлган. Бирок камералар коюлган менен ошол жакта ылдамдыктын ченеми белгиленген эмес да. Адамдар билбей калып атат. 90 менен кетебизби, 60 менен кетебизби деп. Бул деле бир коррупцияга шыкак болуп атат. Ушуну бир карап коюңуздарчы. Андан кийин реформа десе эле экиден мекемени бириктирип койгонун түшүнүп атабыз. Таза суу департаменти менен турак жай департаментин бириктирип койду. Таза суу маселеси өтө көйгөйлүү, курч, турак жай менен элек болуп, чоңдор таза суу экинчи планда калып калып атат. Ушу бөлүп эле коюңуздарчы, ар бири өзүнүн иши менен алек болсун. Ошол сыяктуу эле нерсе мына санэпид станциялар 2 райондукун бириктирип коюптур. Каракулжа менен Өзгөндүкү. Болгону 200 000 сомду экономдойбуз деп. Иштин эффективдүүлүгүн караш керек го дейм. Болор улус акчаны каражатты экономдойбуз деп, андан кийин иштин жүрүшүн аксатпай. Анан мына жол тазалагандар түндөсү баратканда униформасы бар, билебиз. Бирок алыстан жарыкка чагылбай атат да, бай гаилердикине окшопчу. Байкуштар түнкү саат 3-тө 4-тө туруп алып көчөшүп барат, анча-мынча билесиздер, летальный исходдор болду, бирөөлөр сүзүп кетип. Ошон үчүн алардын формасын карайлы мындай, алыстан чагылып тургандай болсун. Бул адам өмүрү менен ойношпош керек. Эми кыш келди, кээ бир зоналарда дайыма кар көчкү жүрүп турат. Мисалы, Алайкы зонасында. Ошол жактарда бир көчкү жүргөндө райцентрден ал жака баргача эле 5 саат билесиз. Кыштын күнү балким 6-7 саат. Ошончо убакыт адамдар өтө албай калат экен. Техникаларды бир ортодо жайгаштырып, андан кийин соляркалар ортодо запас болуп үйүлүп турган абдан жакшы болот эле. Анан дагы бир нерсе, яшлилерде 13 сом тамакка белгилениптир, ал эми бала бакчаларда 18 сом. Бул жетпейт да. Ушул жагын да карап көрүңүздөрчү. Анан тамак ашка акча топтосо, аны дагы айтып чыгып атабыз. Анан эң башкысы мына взлетная полоса деп коет. Ар бир райондо мурда билесиздер, аэропорттор бар болчу. Ошолорду же сатылып кеткен, же ээлеп алышкан. Азыр сактап коюш керек. Бир көчкү түшүп калганда ошолор керек болот экен, же бир согуш болуп кеткенде Кудай бетин нары кылсын. Ушуга да көңүл бөлүп коюңуздар. Чоң рахмат.